Үн эшиткенден кийин апам таптакыр башкача болуп калды. Апам мага түн ичинде бирөө шыбырап жатканын айтты. Биз эч ким жашабаган үйдө жашачубуз. Эртеси апам таң аткыча дубалга карап отурду. Менин атым Нурсултан. Бул окуя болгондо мен 17 жашта элем. Биз апам экөөбүз шаардын четиндеги эски үйгө көчүп барганбыз. Атама байланыштуу чоң трагедия болгондон кийин апам көп сүйлөбөй калган. Ал тынчтыкты жактырчу жөн гана жаңы баштайлы деген. Бирок ал үй бир нерсе туура эмес болчу. Жада калса көчүп кирген күнү эле мен үйдүн ичи башкача угулаарын байкагам. Экинчи күнү кечинде апам мага түн ичинде бирөө шыбырап жатканын уктум деди. Мен күлүп, кошуна үйдөгүлөр го дедим. Бирок ал үйдөн башка эч ким жашачу эмес. Андан кийинки түнү ал үн кайра кайталанды. Бул жолу аны мен да угуп калдым. Бирөө дубалдын ар жагынан биз аны алгыбыз келет деп шыбырап жаткандай болду. Эшик катуу үн менен ачылып кайра жабылды. Мен коркконумдан төшөгүмдөн тура алган жокмун. Апам болсо туруп алып дубалга тигилип карап турду. Бир нече мүнөт үн катпай. Эртеси ал эч ким менен сүйлөшпөй, тамак да ичпей койду. Көздөрү башкача болуп калган. Сырткы дүйнөгө таптакыр байланышы жоктой. Бир күнү ал колун кайчылаштырып, бурчта отуруп алды да: "Алар келди, алар мени алып кеткиси келет" деп шыбырап баштады. Мен бир жүзүч тез жардам чакырып, ооруканага алып бардым. Докторлор анын абалын түшүнүшпөдү. Анализдер таза, бирок ак сезими бүдөмүк. 3 күн өткөндөн кийин ал күтүүсүздөн ордунан тура калып кыйкырды. "Аял, улгайган аял менин көзүмө кирип келди. Ал мени ичинен көздөп жатат." Дене калчылдап чыкты. Ал түнү ооруканада башка бейтаптар да үндөрдү укканын айтып башташты. Кээ бирлеринин уктап жатып кыйкырганы угулду. Дагы 3 күндөн кийин апам таптакыр жоголуп кетти. Күзөт камераларынан эч нерсе көрүнгөн жок. Жөн гана жок болду. Үйгө кайтып келгенде ошол эле шыбыракты кайра уктум. Бул жолу так жана ачык: "Биз аны эмес, сени издеп жатабыз." Мен ошол күндөн тарта түн ичинде үн укпай уктаган күнүм болгон жок. Кээде күзгүдөн апамдын караанын көрүп кетем. Бир жолу ал күзгүдөн мага карап баш ийкеп күлүп койду. Лайк басып, подписка таштап коюңуз. Комментарийге ушундай окуялардан жаза кетиңиз.